Жамиля Кудайбердиева медицина тармагына 30 жыл өмүрүн арнап, учурда да талыкпай эмгектенип келет. Бул тармак менен көптөгөн жолду басып өтүп, оору менен күрөшүүнү токтоткон жок. Жумуштун татаал жана таттуу мөөнөттөрүндө 30 жыл артка кылчайып, бул жолдун алгачкы кадамдарына көз чаптырууга болот. Мен кошунам бар эле, биздин жакын кошунабыз Елизавета Григорьевна Маслова, заслуженный врач Кыргызской республики, ал эпидемиолог, санитарный врач болчу. Дайыма бизди карап, кошуналарды укол жасап, анан баягы каерде ким ооруп калса чакырат элебиз. Ошондо мага үлгү болгон экен да, мен да ошондой болсом бекен. Ал өтө мындай кадырлуу, кадыр барктуу аял болчу. Анан колу кесип койсоң деле, ким жыгылса деле, ким ооруп калса деле ошо чакырат элек да, бүт кошуналарыбыз. Айрыкча биз да, мен дайыма суктанат элем. Мен да ошондой болсомбу деп, мага өтө чоң үлгү болчу да. Это город Фрунзе. 1981 жыл. Фрунзе шаары, азыркы Бишкек. Мектепти жаңыдан бүткөн Жамиля Кудайбердиева атасын ээрчип, Кыргыз медициналык институтуна алгачкы жолу келген. Атасынын кызым дарыгер болот деген максаты менен. Ошентип медициналык билим уясында калып, дарыгер болчу жолго түшкөн. Атам доктор болосун деп эле, доктор ошондо өтө мода болчу. Обязательно мединститутта окуду. Кичинекейинде Бишкекте жүргөндө сен мединститутта өтүп, баягы эмблема бар го, жылан менен. Сен ошол жерде окуйсуң. Мен машинада отургузуп, мен кичинекеймин, көрдүмбү, ошол жерде сен окуйсуң. Кичинекейинден Бишкекте жүрүп, туугандарыңан барып, сен ошол жерде мединститутта окуйсуң. Сен ошо көрдүңбү жыланды, ошондой доктор болосуң деп, баягы мээме салганда. Ден соолукту чыңдоо кабинеттери уюштурулгандан бери мына ошо ден соолукту чыңдоо кабинетинде адис болуп иштеп келе жатат. Ошо Жамилянын ошо түздөн түз катышуусу менен областыбыздын аймагында 429 айылдык ден соолук комитеттери жана шаардык 12 коомдук ден соолук комитеттер уюштурулуп, ошолор калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатышат. Жөндөмдүү жогору инсан катары өзүн көрсөтө алды. Калк арасында мына өзүбүздүн медицина кызматкерлеринин арасында кадыр баркайы катары инсан. Ошондуктан ушу Жамиля Эгемназаровна бизде жакшы адис катары бааланып келе жатат. Дарыгерлик кесип, билимди, тажрыйбаны сөзсүз талап кылат. Бирок эң башкысы боорукерлик, адамдык сапат бийик болуусу абдан маанилүү дейт каарманыбыз. Эки ошо сапатты чогуу алып барыш керек. Боорукерлик, адамгерчилик и жоопкерчилик да, сөзсүз. Баягы бизде профессор, еврей профессор бар эле, ал дайыма айткан, ошо поставьте себя на место больного. Даже дары жазсаң деле чөнтөгүнө кара, больнойдун акыбалына кара, дары жазсаң делечи. Иши кылып дайыма ошону эстейм, өзүңдү ошо больнойдун ордуна кой. Сен мисалы өзүнүн функцияны аткарып, ошондо просто так эмес, а именно как бы жоопкерчилик, анан боорукерлик болуш керек врачта да, адам сапаты биринчи очередь да. Ооруну азайтуу мүмкүн эмес, эгерде алдын алуу жумуштары күчөтүлбөсө. Ар бир үй бүлө, ар бир адам ооруну алдын алса, анда ооруга жол жок. Мындай сунуштуу 30 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер Жамиля Кудайбердиева ар дайым айтып келерин билдирет. Ар бир адам мисалы бир жылда бир сахар текшерип, бир жылда бир холестерин текшерип, давление да текшерип. Мисалы көп адамдар давление даже билбейт. Барып эле аптекада парацетамол, цитрамон алат экен, даже давление билбей. Азыр ушу давление жашарып баратат, инсульт, инфаркт биринчи ордуна чыгып атат да Кыргызстан боюнча. Рак оорулар. Поэтому именно фактор риска боюнча биз иштешибиз керек. Ар бир адам ошол боюнча аракет кылыш керек. Алдын ала кайрылганы. Ак халатчан, дарыгер аталып жүргөн кесип ээлери көп. Бирок чыныгы өмүр сакчысы деген атка баары ээ боло бербейт.
Ак иштөөгө антын берген ак халатчандардын ар бирине да ушул каарманыбыз айткандай боорукерлик, адамдык сапат, ак халаттын өңүндөй таза болсун деген тилек. Таттыгүл Жумакары кызы, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары.